Assalamu alaikum, урматтуу Бага Сүрүү Кыргызстан каналынын көрүүчүлөр. Кутман күн. Бүгүн 8 ноябрь. Малинанын ичиндебиз. Малинанын бүгүн акыркы терими терилип атат. Суук түшүп, мынакы малиналарга суук таасир эте баштаган. Акыркы бүгүн терилет. Ушуну менен быйылкы малина сезон аяктайт. Андан кийин малиналарды кыркып таштап, жаңы көчүрүп эксе дагы болот. Алдыбызда турган мынакы малиналар 2019-20 жылы эрте жазда март айында тигилген. Азыр 0,5 метр 1 метрге чейин өстү. Буга зымды буюрса 2021 жылы тартабыз. Андан аркында турган 2019 жылы эгилген малиналар. Зым тартылган быйыл негизги көп бөлүктү быйыл бере баштады малина. Арасында көлөкө болуш үчүн мына ушундай арасына жүгөрү накопаяс тигилген. Малиналар салкында туруш үчүн атайын ушундай тигилген. Азыр ичиндеги ото чөптөрдү тазалап аткан мезгилибиз. Ушул малиналар былтыркы жылы 2019 жыл жазында тигилген малиналар, 1 жылдык. Негизги массаны быйылкы көп бөлүк малинаны ушул жак берди. Күнгөй быйыл эң жакшы мөмө түшүмдү ушул жак берди. 1 метрден зым тартылып, бийиктикте мынакей ушундай байланган арматуралар коюлат. Ары бир 5 метр 6 метрден арматура коюлат. Мына ушул малинаны эгер жаңы көчүрүп тигемдей турган болсоңуздар, анда мына астынан чыккан жаңы чыккан малинаны кыркып таштап, эгип суу коюп койсо болот. Күзүндө тигилген малина эрте жаздан уже жаңы өсүмдү чыга баштайт. Быйыл тиге турган болсоңуз 2001 жылдан кийин мына ушундай малина болуп калат. Мына достор, малинанын сезону бүтүп атат. Бирин серин мынакы малиналар бар. Эми мындан буяка суук уруп кете баштайт. Мына кызарып калган жерлерде мынакей малина, мына бышпай калган малиналар суук уруп кетти. Мынакей быйылкы сезонго бүттү. Тике кылдагын баарды эгем десеңиз мантык ташап эгесиз. Мына күзгү малина. Ноябрдын 8-inde терилип аткан малина. Малинаны күзүндө жана жазында тиге турган болсоңуздар, мына ушул жерден кыркылат. 30-40 сантиметр кыркылат дагы. Эки малинанын ортолугу, бул малина менен экинчи малинанын ортолугу 40 сантиметр аралыкта болуш керек. Себеби эки малинанын ортосунан чыккан малина керектүү өсүмдүн чыгарып алат. Малинаны тигерде жерди айдап, көңүн салып, азыгын берип, мына ушундай түз жөөктү тартып алабыз. Эки малинанын ортолугу, жолдун ортолугу 1,20 1,30 коюп атабыз биз. 1,5 метрге чейин койсо болот. Мына ушул орто жолу болот. Малинаны коюп, мына ушундай арык тарткандан кийин, арыктын ичине коюп, көм чыгабыз. Жаңы тигилген малинага кышка чейин, кар басканга чейин сөзсүз түрдө 2-3 жолу суу коюлушу керек. Анткени жер отуруп, жерге тамырга аба кирип кетпеш керек. Ошондуктан сөзсүз суу коюлушу керек. Болбосо жазга чейин үшүк алып кетиши мүмкүн.